Кызыл Кая шаарынын жалпы дарыгердик практика борбору 50 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп келет. Азыр мекеме биринчи жолу капиталды оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Бул дарыгерлердин ишине жана бейтаптардын дарылануусуна ыңгайлуу шартты түзүүдө. Бөлүмдө кызматкерлери да бүгүнкү күндө абдан жакшы шартта жұмыс алып барып атат. Андан сырткары биздин ушул балдар бөлүмү. Бул балдар бөлүмү дагы өзүңүздөр билесиздер, ушул пайдаланууга берилгенден бери бир дагы ушул күнгө чейин капиталды оңдоп түзөө иштеринен жүргөн эмес. Биз ушул жергиликтүү бийликтин жардамы менен ушул стим грант аркылуу биз ушул балдар бөлүмүнүн экинчи этажына толугу менен ушул жергиликтүү бийлик каржылап жасап беришти. Андан сырткары биринчи этажынан ушул терезелерин да алмаштырып беришти. Анан калганын биз ушул республика бюджеттик фонд аркылуу биз ал жердин дагы оңдоо түзөө иштерин аткарып, бүгүнкү күндө балдар бөлүмү абдан жакшы мындай шартта иш алып барып атат. Мекеменин материалдык техникалык базасы акыркы 3 жылда кеңейип, заманбап медициналык жабдуулар алынды. Эми хирургиялык операциялар тегишсиз ыкма менен жүргүзүлүп, натыйжалуу дарылоо менен камсыздалууда. Кичинекей эле тешикчелер жасап, мону экрандын астыны жардамы менен биз баары көрүп операция кылабыз. Бул өттөгү операцияларды жасайбыз, ошондой эле боордогу эхинококк кисталарында кээ бир спайкалар операцияларды көп ушул аппараттын жеңилдетилген түрүндө жасайбыз. Мындан кийинки артыкчылыгы бул аппаратта оорулар, мисалы үчүн кесип жөн лапаротомиялык жолдор менен жасасак, анда оорулар бир жума 10 күндөп жаткан болсо, бул операцияда 3 күндө жооп беребиз. Борбордун урология бөлүмү жабдуулар менен камсыздалып, заара түтүкчөсү аркылуу операция жасоо ишке ашууда. Бул ыкма бейтаптарды тез айыктырып, 2-3 күндүн ичинде үйлөрүнө чыгарууга шарт түзүүдө. Кеспей, канатпай эле сийдик түтүк менен кирип, ошол сийдик түтүктөгү таштарды эритип алса болот да. Бул өтө жакшы нерсе. Себеби бизде Баткен областы таш оорулар боюнча эндемистик зона болуп эсептелет да. Ошон үчүн бул көпчүлүккө жакшы жардам болот. Таштар түшпөй калганда ушуну менен алып келебиз. Операция мезгилинде сүрөткө да тартса болот, видео кат аркылуу тартып алса да болот. Жанагы таштар кайсыл жерде турат, кайсыл сийдик түтүктөн эмне болду, анан ага кошумча бул бир эле бизде урологияда эмес, башка мисалы хирургияда да иштетсе болот, травматологияда да иштеп турат, өтө жакшы аппарат. Оорулар жокпу? Операцияда ооруп билбедиңизби? Ооруканада операцияларды ийгиликтүү аяктап, дартына шыпа тапкан бейтаптардын кубанычы байкалат. Алар ак халатчандардын эмгегине ыраазы. Шүкүр жакшы. Ооруп операцияда сезген жокмун. Дарыгерлерге чоң рахмат. Кыйла жакшы состояниеге түшүп калдым. Кудайга шүгүр, кичинебөзүм басып атамын, тамак жеп атамын. Аябай жакшы карашып атат, Кудайга шүгүр. Наркозный аппарат, дыхательный аппарат келген. Бул аппарат өзгөчөлүгү ингаляционный наркоздорду берип, бейтаптарга жардам көрсөтө алабыз. Бул аппараттын өзгөчөлүгү пациенттер наркоздон тез ойгонот, тез кайра өзүнө келип, палатасына чыгып кетет. Послеоперационный периодду кыскартат. Операциядан кийин палатага которулбай, реанимацияга которулбай, сразу палатасына которулат. Көз ооруларын дарылоо, операция жасоо үчүн Баткен облусундагы жалгыз медициналык борбор катары Кызыл Каядагы оорукана бейтаптарга жакындан жардам берип жатат. Дарыгерлер баардыгы тажрыйбалуу, жылына 1-2 кызматкерлери чет жакка барып өзүнүн тажрыйбаларын жогорулатып келет. Сыртка чыкпаса экен, элибиз кыйналбаса экен деген талап коюп атабыз. Фотоэмульсификатор деген аппараттын алгандан кийин лазерный жана катарактаны операция мурда ручной кылса, азыр ушул аппараттын жардамы менен жылына бир топ операциялар көбөйдү. Жанагы срок пребывания оорулардын 10 күн жатпай 2-3 күн жатып эле чыгып кете турган болуп калды. Бул дагы болсо мурда кезек болуп очередь күтүшчү оорулар эмес саны. Азыр ошолор мындай дагынан батыраак айланып
жаткан мезгил болот. Ооруканадагы оңдоп түзөө иштери балдар бөлүмүнө да таасирин тийгизди. 2 кабат толугу менен жаңыланып, кичинекей бейтаптар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Кислород келип калган бизге. Мурда мындай нерсе жок болчу. Азыр мына кислород высокопоточный, да, центральный. Например, мына аппарат концентраторлор 5 литрге чейин болсо, бул мына 10 литрге чейин беймана. Андан деле көп берет негизи. Оорукана жылына 50 миңден ашуун бейтапка кызмат көрсөтөт. Алардын ичинен 20 миңдей адам жаткырылып дарыланат. Жалпысынан 500дөн ашуун керебет менен камсыздалган. Бул мекеме азыркы учурда аймактагы эң алдыңкы саламаттыкты сактоо жайы болуп эсептелет. Фиброгастродуоденоскоп деп коет. Бронхоскоп аппараты жана өпкөнүн сезген ишин, өпкөдө баягы чоочун бөтөн саттырылып калганда ошолорду алганга тартылган аппарат. Андан сырткары бизде ушул фиброскан аппаратын алдык. Вирустук гепатиттерден кийинки баягы цирроз оорусу менен ооруган ооруларды ошол степень фиброзду определять этип берет. Бул дагы аябай диагностикага жана леченияга абдан маанилүү процесс болуп эсептелет. Кардиография аппараты 2023 жылдан баштап ооруканабызда иштей баштады. Винно G65 аппараты менен бейтаптарды изилдейбиз. Бул ЭХОКГ аппараты келгенден бери бейтаптарды дарылоо, айрыкча кардиологдор үчүн өтө жеңилдиктерди алып келди. Мында биз тубаса жүрөк кемтиктерин жаш балдарда, андан тышкары чоң адамдарда жүрөктөн кийин пайда болгон клапан аппараттарынын кемтиктерин убагында аныктап дарылоого жакшы шарттар түзүлүп атат.